Элмирбек Иманалиев жана Зайырбек Ажыматовдун аудио поэзиясын уккуңуздар келсе, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Бул сиздердин акындарга болгон урматыңыздарды арттырат жана акындардын чыгармачылыгын кеңири чөйрөгө жайылтууга көмөк болосуздар. Түшүмө кирип чыктың, апа. Түндө баягы меш жанында, баягы үйдө. Ойлонуп олтурасың, балким чындап көп ойлоп жүргөндүрсүң мен жөнүндө. Айыңдар биз жайында жеткен чыгар, аралап жүрөгүңдү өткөн чыгар. Келиниңе сен салган аппак жоолук дал-далынан айрылып кеткен сымал. Билбейсиң. Аппак сүйүм тебеленди. Билемин. Эч жүрөгүң чебеленди. Акылы жок. Бизде эмес. Ортодогу аяб алып экерге небереңди. Махабаттын бир жагы гүлзар экен. Бир тарабы айкыс муңзар экен. Табышуу, ажырашуу таалайыңдан тагдырын тандап алган ким бар экен? Акылыма келдим мен, эрте кечпи. Эрте келген көктөмүм, эрте кетти. Ойлуу кирсең түшүмө от жутамын. Баарын урдум, апа сең кейбечи. Туңгуч канал да бирөө бар. Бош талаанын четинде 30 жазым менен ойноп келгем кечинде. Азыр бир топ кусалуумун. Апрелдин 5-inde. Терезеде күңүрт асман. Кайталанма тааныштык. Эки кызым уктап жатат. Менде болсо жалгыздык. Жүрөгүмдө кызыл чогу ызанын. Баягы бир балалыкка кузам. Эски ээн тамдай муздак кучагым. Анткен менен жаным жалын кайнай берип өксөрдүм. Ал жүргөндүр. Ак чардактай эркин учуп, айдыңында көккөлдүн мен жүрөмүн. Баягы эле бойдоммун. Балким бир аз өзгөрдүм. Балким болдум башка арманы. Желдей жорткон сөздөрдүн мага ошондой айкын жашоо жүктөптүр. Элмир Тургай пайгамбарда эл оозуна элек тагып бүтпөптүр. Бирөө айтат жаманымды, бирөө айтат жакшымды, бирөө аяп тагдырымды, бирөө даңктайт бактымды. Мен элимден кантип катам, карамынбы, акмынбы? Бажыр айта ачып берем аш жуумду. Бариктерин жамгыр жууган жазгы жашыл баксындуу. Бирок достор, эстегиле, эң бир талуу жүрөгүм эл көңүлү элдик эмес, меники деп билемин. Бир бечара күлүп жатса күлөмүн. Жарык, таза болгон үчүн тилегим брондолгон машинага жашынбай, колтугума курал жарага сынбай, комуз кармап жүрөм. Майда барат, тирлик менен баягы. Майда 28-ine карады. Калган 3 күн 30 жазымдын кагынчыгы калта түбү аягы.
Элмирбекте бүгүн кыйла арман бар. Эки жакта эки кызым алган жар. Ээн үйүмө кире алышпай томсоруп, эшигимден кетип нечен майрамдар. Аны ойлосом, тана түшпесимен. Алтын жаштын базарынан кечигем, оту күйбөй, коломтомдун боюнда 30 кылым олтургандай сезилем. Турмуш тунук сезимимди ылайлап, 30-умда ооруп калдым кудайлап. Ийин казып күлүктөрдүн жолуна көр чычкандар жүрөт экен шынаарлап. Мажа ойлоп, мага душман ким депмин? Өзүм көрсө өзөгүмдөн силтепмин. Ууз менен ооз анткан тун сүйүм ууга айланып баратканын билбепмин. Барчын куштун кайрылганда канаты, көктү карап улутунмай адаты. Адамдарга андан кыйын экен го, айыкпаса көңүлдөгү жараты. Окшогон кеч күздүн муздак жамгырына, муздак күндөр жааты тагдырыма. Аял болсом солкулдап ыйлайт элем, эркекмин деп тиштенем бардыгына. Жүрөгүмө жыгылып калды турмуш, жараткан убакыт бер тургузууга. Түштөн кийин жамгыр төгүп жиберди. Чагылганда катуу тарс деп 3 ирет кагылайын. Эки кызым силерди ойлоп алып, денем кетти түркүрөп. Бала кезде коркоор элем мен дагы, күн калса эгер атам жокто күркүрөп. Мукагалиге күлкүда эки көздө бирдей жанат, жаштагы эки көздөн бирдей агат. Көрбөдүм мен жалгызды акындардай, көп ичинде жалгыздык кандай азап. Ушуну түшүнөбү кыргыз казак? Мукагали, боорум Мукагали, туу көтөргөн дооруңду көрбөй кеттиң. Турмуш мерес кимдерди тушабады? Тилим үчүн мен дагы талай жерде титиредим жебедей бутадагы. Мукагали, боорум Мукагали, буйтап өтүп кете албайт экенбиз го. Буйрук болсо тагдырга туталануу, том болуп текчемде турасың сен. Мага өтүп сендеги кузалануу, муңум толуп кеткенде сылап коем Мукагали деп турган мукабаңды. Мукагали, боорум Мукагали, кош канатсыз куш көккө уча алабы? Ушул ойлор түшөлткөн сени талай. Ушуну кыргыз казак туталабы?